Kандай kılıp katar aralıkta iş жүргүзөбүz. Жол болсам кантип биз топурагын жумшартабыз жана ото чөптөрдү арылтабыз ото чөптөн. Бул биринчи бизде мына атты даярдап алдык. Эми сиздерге муногу культивация, ат культивация деп коет. Өтө мынакей ыңгайлуу. Топурактын каткан жерлери, баягы берч болуп калган жерлерди өтө майдалап жумшартып кетет. Касак кылбастан упа кылып жумшартып, топуракты көпшүтүп берет, ушул картошкага ылайыктуу кылып. Мына эми азыр жүргүзөбүз. Келиңиз. Мына көрдүңүздөр атты агат менен акырындап. Мына сиздерге чейин кала чабак кылып койгон. Мына Мына көрдүңүздөрбү? Буга чейин кандай болуп турат эле, эми топурак кандай болуп калат. Картошканы биринчи өнүмдүүлүгүнө көңүл бурсак, мына картошка өтө жакшы өнүп чыккан. Мына сабактарынан баа берилет. Негизинен мына бир түптө канча сабак болуп атат. Бул деген ошо картошкадан канча көз болсо, ошончо сабак өнүп чыгат. Бул деген мына бардыгы өнүмдүүлүгү бардыгы жакшы, өтө жакшы, жогорку баада өнүп чыккан. Негизинен бизде картошка өнүп чыккандан кийин биздин дыйкан фермерлерибиз мынандай кылып кара чабак кылат да. Мына чабылып турат, кара чабак болуп. Мына ошондой кезде мынандай кылып чабап койгондо мына сабактар ачык болуп калат да. Мына бул сабак, картошканын бул сабактары мынакей көрүп турасыздар. Бул сабактары суукту көтөрө албайт, 0 градус. Эгер -1-2 градус болсо буларды үшүк алып коет. Бул канчалык бул картошкага биз топуракты көбүрөөк өзүнө түгүнө комтусок, ошончолук түйүндөрү көбөйөт, түшүм көбөйөт. Бул өзү негизи буга чейин ушул ото чөптөр чыгарбаш үчүн бул картошка өнүп чыга электи эле. Картошка эгилгенден 10-12-15 күн ичинде, 10-12 күн ичинде мала жүргүзүп жүрсек, жеңил маланы, ушул ото чөптөрдүн айрылат эле. Бул картошка деген ушундай, картошка өзү топурактан бир канча азык элементтерди өзү менен кошуп алып чыгып кетет да. Мына ошончу кайра топуракты калыбына келтирүү үчүн биз ошол топуракты багыш керек. Топуракты багыш үчүн ошол топуракка биз минералдык азыктарды жана органикалык азыктарды беришибиз керек дагы, топуракты багыш керек. Картошкада канчалык жогору түшүм алам десең, ошончолук көбүрөөк топуракты багуу керек. Кандай дейт? Эң эле жакшы түшүмүн жогору көтөрүп бере турган бул органикалык жер семирткич. Бул органикалык жер семирткич деген биринчиден топурактын күрдүүлүгүн көтөрөт, экинчиден бул органикалык жер семирткичте өтө көп минералдык жана органикалык заттар бар. Бул биз ушу айтып жүргөн азот, фосфор, калий, кальций, магний, марганец, бардыгы ошо органиканын камтыйт. 1 гектарга канча органикалык азык бериш керек? Орточо эсеп менен 20-40 тонна талап кылынат. Мына бул жерге биз средний ошол талапта органикалык жер семирткич берилип, анан кийин айдалып, анан кийин жер даярдалган. Тоолуу аймак болгондуктан топурак биринчи жолу иштелип атат. Бул көп жылдан бери эч нерсе эгиле элек экен. Өзү негизи бул айылда минералдык жер семирткичтерди колдонбойт экен. Бул азот, фосфор, калий дегендерди. Себеби бул жерде өтө көп колдонулган бул органикалык жер семирткичтер экен. Бул картошка үчүн өтө баалуу азык болот. Эгер ылдыйкы зона болсо, биз сөзсүз минералдык жер семирткич беребиз. Азоттук жер семирткич, жобосо фосфордук жер семирткич дегендерди. Мына ошол жер семирткичти бергенде мына культивациянын алдына момундай кылып салып кетет. Мына эмени, удобренияны. Мына азоттук удобренияны мисалы үчүн мочавинаны ушундай кылып салып кетсе, культивация үстүнө салганда топуракка мындай аралаштырып, анан картошкага көзөтүн деп жарып кетет. Картошкада бардык эле жерде көйгөй негизинен картошкада эң биринчи көйгөй бул колорада коңузу дейт. Ушул колорада коңузу аябай каттуу картошканы жабыркатат, өтө катуу жабыркатат. Даже
35-40% түшүмдөн жоготот да. Мына Колорадо коңгузу бул өзү негизи Америкадан чыккан, Калифорния штатынан. Мына бүгүнкү күндө мынакей бизде өтө жайылган. Мына Колорадо коңгузунун өзү бул эми эмне кылат? Биринчи өчүрүт, бул мынантип картошканы кичине тегеретип жейт, курсагын тойгузат, анан бул толук жумуртка коет. Мына жумурткасы ушу картошканын жалбырагынын артына коет. Мына могу саргайган Колорадо коңгузунун жумурткасы. Эми бул жумурткадан личинкалары чыгат. Личинкалары бул толук картошканы зыян келтирип, картошканын жалбырагын кемирип жөөчү сенкеч. Бул ошол мына Колорадо коңгузунун личинкасы. 3-5 километрге чейин тынымсыз учуп кете алат. Биринчиси, экинчиси, эгер сен чачып келип калган болсоң, бул ушу топуракка сразу топуракты чукуп, топуракка 20 сантиметр терең кирип кетет дагы 1 айга чейин. Эчтеке жебей, эчтеке неме кылып топурактын тагында жашайт. 25 суткадан кайра чыгып, кайра курсагын тойгузат өсүмдүктүн картошкада. Анан кайра мынантип жумуртка кое берет да. Ошон үчүн биз эч качан муну мынакей биз жок кылдык деп айта албайбыз. Биз буга ооба мына чачабыз дарыны. Мына личинкалар бар, кырылып өлүп калат. А муногу Колорадо коңгузу өзү өлбөйт. Бул себеби жерге качып кирип кетет. Негизинен күрөшүү чарасы 3 метод менен күрөшүү чара жүргүзүлөт. Биринчиси элдик ыкмалар. Бул элдик ыкма дегенде мисал үчүн мына ушул картошкага эч ким жерден чыгып 5-6 сабак болгондо эле уютмаларды, мисал үчүн чеснокту мясорубкадан 300 грамм чеснокту мясорубкадан өткөрүп 10 литр сууга аралаштырып чачып турса, ар 10-15 күндө буга эч кандай зыянкеч түшпөйт. Себеби анын жытына бул Колорадо коңгузу келбейт. Экинчи методу бул пияздын почогун. Пияздын почогун кышы менен чогултуп, жана чоң 200 литрлик бочкаларга толтуруп туруп, анан ошол жерге ошону уютуп койсо, примерно ошо 200 литрлик почок менен толтургандан кийин, толгондон кийин ныктап туруп, анан үстүнө толтуруп суу куюп, анан такта менен бетин жаап коебуз дагы. Аны ар жума сайын аралаштырып турабыз дагы. Орточо 1 ай тургандан кийин аябай сасыйт. Ошол суусун өзүн эле аралаштырып сүзүп чача берсек, анын жытына вообще эч кандай көпөлөк жол болсо эч кандай Колорадо коңгузу келбейт. Биологиялык ыкмаларда биз дайыма алдын ала буларга бордо суюктугун даярдап каселдерге чачабыз. Ал эми зыянкечтерге атайын лабораторияларда өндүрүлгөн трихограмма габропрокон деген ошол бизге пайдалуу кумурскаларды кой беребиз. Ал эми үчүнчү аргасыз метод деген бул химиялык метод. Бул мынандай болуп көбөйүп кетсе, жайылып кетсе, анда арга жок. Ошол химиялык методдор менен колдонууга туура келет. Анда уже яттарды чачышка туура келет. Бул зыянкечтер үчүн инсектисиз чачылат. Ал эми биринчи жөнөкөйүн чачсак болот. Бул москуланды, анан дагы такыр көбөйүп кетсе, анда BL8 деген бар, Nurel D деген бар. Ал эми мындан сырткары бул картошкада азыр биз чарылап чыктык мынакей. Эч кандай оорулардын симптому жок. Оору жок, таза экен. Илдеттер бул козгарын илдети бар, бактериялык илдет деп коет. Анан кийин вирустук илдет деп коет. Козгарын илдеттеринен негизинен фитофтороз деген бар, ризокноз деген бар, фузариоздук солуу дегени бар. Ал эми бактериялык оорулардан кара ширак деп коет. Бу муногу картошканын муногу жерге жакын түптөрү муногу жерлеринен баягы эме болуп кетет. Карайып чирий баштайт. Пока буларда андай нерсе жок, мынакей көрүп турасыздар. Вирустук оорудан баягы жалбырак тырышып, мындай бырышып тырышып кетет. И жалбырактан ооролуп вирустук каселдердин симптомдору көрүнө баштайт. Булар пока азыр бизде көрүнбөйт. Жанагы жуктун личинкасы көбөйүп калыптыр. Ушуларга кандай чачат, кандай дарылар даярдалат, ошону көрсөтүп берсек. Биз азыр бул картошкада Колорадо коңгузун көрдүк да. Бизге эң ыңгайлуусу мына террастон деген химикат. Колорадо коңгузуна, өсүмдүк битине
и баягы курт кумурскаларга тез таасир берет. Мунун таасир берүүчү заты бул кишесине контактный системный деп коет. Жол болсом тийсе да өлтүрөт, жесе да өлтүрөт дары да, кыргыз айтканда. Эми биз мындай дарыларды чачканда өсүмдүктөргө, булар өсүмдүктү бир 3 сутка өсүү процессин токтотуп коет да. Ошон үчүн мындай күчтүү мындай дарыларды чачып атканда сөзсүз буларга өсүмдүккө жалбырактан берүүчү кошумча азыктар болот. Микроэлементи бар. Мына ошолорду кошуп чачыш керек. Анын бири мен силерге мынакей кыргыз гумат демеп отурам. Мунун составында азот, фосфор, калий бар. Бул мынакей универсал деп турат өзү. Колдонордон алдын биринчи мынакей муну тщательно муну чайкаш керек. 10 литрге 25 грамм кошулат да. Биринчи биз маточный раствор даярдаш керек да дайыма. Маточный растворду кандай кылып даярдайт? Бул кандай химикат болбосун, кандай химия? Бул только сууга аралашканда гана, сууга кошулганда гана реакция жүрүп өзүнүн таасирин берет. Эми муну мынандай тешебиз секин акырындык менен. Мына өлчө турган граммыбыз турат мына бул жерде. 20 грамм мына ерке келгенде. Биз азыр 10 литрге даярдап атабыз, 20 грамм коебуз. Мына баклажкага коебуз. Так, дагы 5 грамм коебуз. Эми муну да буяга коебуз. Мына эми буга буну коебуз. Мунуга маточный раствор дейт. Мына биз бая даярдаган өмөбүз. Мунугу бир өзү антип ушул даяр болуп реакцияга сууга толук аралашы кеминде 10 мүнөт убакыт кетет. Мынакей, буга азыр 5 литр сууну куюшубуз керек. Кыргыз гумат деген. Бул зыяны жок. Бул керектүү неме, бирок бунун деле нормасы бар. Гектарына 2-3 литр колдонуш керек. Мынандай дары менен колдонгондо минимум 2 литр. Орточо эсеп менен 10 литрге 200 грамм дейт да. Биз азыр 250 грамм кошобуз. Тең жарым литр да. Мына бул деле талабы. Куду ушундай эле маточный кылып буну деле даярдайт да. Мындай кылып туруп коеюн деп атам да. Тең жарымы. Көрдүңөрбү? Мунугу жарым 5 литрде суу бар эле, ошонун үстүнө муну куюп атабыз. 5 литр сууну куюп алдык, анан дарыны куйдук. Дарыны 10 мүнөт биз маточный раствор кылып кармап даярдадык. Көрдүңөр да? Ана мунугу калдыгын калтырбай мынандай кылып туруп, мынандай кылат. Бирек ыксайбыз. Мына өзүн эле. Мына эми кыргыз гуматты кошобуз. Мына бизде азыр 10 литр уже чача турган дарыбыз даяр болду. Мына бир чекеден тегиз чачып кетиш керек. Эми муну көрдүк да колорадо коңуздун сплошной эмес. Тиги ар жеринде, бирок ошентсе дагы биз толук чекеден баштап чачабыз. Мына. Көрдүңүздөрбү? Картошкага тегиз жалбырагына, сабагына тегиз тийип өтүп кетиш керек. Мына.
Egilgen kartoşkalarımız bışıp bugün jine turgan gün geldi. Mına bugün jine atabız. Özümüzde dilimde görüp turasızlar kanday ekenin. Mına çabuktu kazууну bugün başladık. Negizinen kartoşkanı kazardan burun birinci öçüret munogu savagın. Munogu savagın. Mınake. Munu çalgı menen çağıp nerede mınanda kıl. Mınanda olup kalış gerek. Mına şunda kılıp çalgı menen çağıp koş gerek bir yağın. Şunda çağılgandan keyin примерно 4-5 gün eş bolbogonda bir jumaga çeyin bola beret. Minimum 4-5 gün turuş gerek. Emin üçün munogu kartoşka, munogu kartoşkalar hazır. Uşunu munogu savakты толук сиңириш керек эле да. Ушуну 4-5 сутка дегенде сиңирет. Ошондой сиңирүүдө муну картошкалар орточо эсеп менен бул картошка мында болот, бул картошка мындан экеси чоңоюп кетет. Бизден мүмкүн болушунча кол менен казуу азыр мынакей көрүп турасыздар, бүт колго туура келип атат. Себеби бул жерде техника жок, копатель жок, качка каза турган. Аям кетменде өтө кылдаттык менен чоңураак адам казбасам антип кетмен менен казганда бүт неме болуп калат да. Действительно зака тийип калат. Орточо түшүмдүүлүктү биз түптү казып, ошо менен мындай эле өзүбүздүн дыйкандын эсеби боюнча эле чыгарабыз. Товардык вид жакшы. Бу жерде үрөнгө да чыгат мына. Мунуларды бүт сатууга кое турган болсо, буларды сатууга коет эми бул каргасыз. Себеби булар үрөндөн чоң. Ошон үчүн буларды только сатыкка коет. Hazır mı? 3 tüptü kazaylı. Buna 1, 2, buna benim 3'ü olarak buna. 3 tüp zaten kazık görseteyle. Yemi. Bul жерден карапайым дыйканча эсептегенде кандай болот? Мына биз мындай майдасы эсептелбейт. Бул бияка кирип атат. Мына бир түп жол болсо бир тане эккен. Мына 8 дана жей турган жосом табаны бит. Эми уруктуга 1, 2, 3, 4, 5 уруктуга. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mına 12'te urukluk çıkıp atad. Bu bir tüpten. Bunu ikinci tüptü görüyoruz. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tası jey turgan. Tavarını bit. Bundan 6'da urukluk çıkıp atad. Yemi üçüncüsünün çağırağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta. İyi. Üröngö. 2, 3, 4, 5. 5 ta. Üröngölarga 5 ögön. Tak, mınaki. Yemi. Oşonda ortaça esep menen bir tüp karçıkadan, yosan bir tüp uruktan ortaça 10'dan çıkıp atat. Sebebi biri gana jete oldu kalganına. Bir demeden 10 ese degende alsak bolat. Çoğulsam bir toğlak ürönden 10 kartoşka, jol bolsam 100 gramdan biz 2,5 kilogram alıp atabız. Munogu түшүмдүүлүктүн көрсөткүчү. Мына сиздер урматтуу фермерлер, мынандай көп чоң карточка кызыкпагыла да, мүмкүн болушунча стандарт карточка жаратканга аракет кылыш керек. Бул деген эми базарга өтүмдүүлүгү сал кыйын болот да. Мына бизде стандарт карточка деген муногулар да. Ушундай болсо, бул стандарт карточка. Буну кайсы убакытта болсо сатсаң базарга жакшы өтүмдүү болот. Бул көрсөткүчтө орточо эсеп менен мындай алганда грубо 7,5 тонна болуп кетип атат. Ал эми тагыраак баардыгы казганда чыгат. Азыр менин көз самамда, менин салыштырмамда ушул 10 сотик жерден орточо эсеп менен 6 тонна жөн эле алат да, 6 тоннаны. Бул сантиметрлер өлчөгөн жокпуз, көз чамада ушундай
standart bolot. Mınakey. Standart kartoşkalar da uşular. Pazarda eli böyle uşundaydı, jakşı alat. Tegizligi mınakey, aybay görüp turasыңар. Kanday tep-tegiz, birinciden, ekinciden oşo bışıp jetilip ayağınday açılıp ketpeydi mınakey, bışıp turganı. Ana nemi bul degen hem bular sal standartga жооп бербейт, bular ötele çoğunluk kılıp koydu. Emi bunun negizgi nemesi şaharlarda, bazarlarda kartoşkanı mınандай çoğunu ala verбейт de, şunu alat da mınандай standartını alat. Oşon üçün şuları jakşı baаны seçip berет de.